Ишинан ылай шубак болгон, а? Ылай шубак болуп. Тегиз кылып шубап туруп. Андан кийин пеноплекс менен утеплять этип, андан кийин кыргыз фасадтын эмесинен панелдерден жабыштырдык. Буну чаттаганга чейин мен көп ойлондум. Травертин кылсаң, могу сокол фундаментке каптаганың түшүп атат. Травертин. Клинкерди кылганыңда клинкериңди рейкага кадайт экенсиң. Кадаганыңда бул плотный отурбайт экен. Бериң булкулдап атат. Мынанда могу кадимки шубак эч эмеси билинбейт. Мен утеплениени бери туранан сыртынан катырам дедиң, а? Ооба, сапаттуу. Эмеси жакшы. Буну азыр кам кышты ылай шубак кылып, ылай шубакты дагы кум шубак кылыш керек болуп калат эле. Азыр ылай шубактын сыртынан эле пенопласт шаптап туруп эле сыртынан каптап койдуң да, жылуулап. Сонун болуптур, жакшы. Бизде көбүнчөсү кардарларыбыз 90% мындай облицовка кирпичти тандайт да. Бул жерде шабдан мындай тырыш кирпичти тандады. Бул тырыш кирпич, клинкерный кирпич же болбосо старый кирпич деп коебуз. Мына кирпичтин мындай өзүндө мындай чуңкур жерлери бар да. Бул красканы мына серийди биринчи чачканда мындай болуп серия болуп калган да. Мына жер основной делечи. Анан валик менен бетине тартканда мына серий жерлер турат го, чуңкурлары. Ошо жерине кылканы жок, валик кирген эмес. Ошон үчүн мына кирпич эки кыл свет көрсөтүп койгон да. Круговой кылган экен үйдүчү. Жылуулайм депчи, жылуулагандан кийин пенопластын сыртын капташ керек да. Ошон үчүн артын дагы каптаптыр да. Бизде Ошто арты көрүнбөйт деп туруп каптабай коюшат го көбү. Бу жерде алиги жылуулаган үчүн пенопласт ачык калбасын деп артын дагы каптап койгон да. Сонун чыгып туруй. Общий 90-95 квадрат болду окшойт. 90-95 квадрат, ооба. 100ге жетпеген, а? Айнектин жекесине коюлчу наличниктер көп кетип калды да, наличниктер. Мына анын биринчи сыртын эле эсептеген экенбиз. Мына сыртыначы. Кийин мына жагы 12 см экен, 10 см мынадан коюп чыкты да дагы. Эки эсе көбүрөөк кетип калды ушул наличниктерден. Бизде айнек ортого коюлган да, четке эмес, ортого коюлган үчүн биягында капташка туура келип калды. Устаны кимдер каптат? Неме? Туугандарым менен? Туугандарым каптат. Ака-укалар болуп каптапсыңар да? Ооба. Ошо фронтону дагы ошолор кылыш да? Ооба, бүт баарын. Фронтон, крыша, кошуна деген. Терезелер чоң болгон үчүн сонун жарашыптыр да. Терезени чоң коюш керек өзүчү. Чоң жакшы көрүнөт.